Пекин аэропортунда 1 Луи Виттон, 2 Луи Виттон. Айтор Луи Виттондун бутиктери абдан көп экен. Заселились. Хотим передать вот такой вот вид. Подарок подарила, вот такой классный. Пакет делаем. Так. Дай его. Классная сумка. День первый. Китайга келгенде эмне кылыш керек? Салыш керек да. Куттуу болсун подарка. Рахмат, чоң. Аябай сонун экен. Нашумевший жүзүмдү баягы көргөн сторисиңди туруп. Мен Кыргызстан жүзүмүнө жетпей жатсам, силер болсо ушул жүзүмдү жеп атасыңар. Ай деп аткан экен, мен да толугу менен кошулам. Могул жүзүмгө караганда биздин жүзүмдөр ширин, балдай таттуу. Көбүнчөсү айткан, эми тамактан кыйналасың го деп, мына өзүбүздүн эле жеп жүргөн түрк ашканасына келдик. Султан рестораны эң даамдуу ресторандардын бири дейт. Болгону эле могул оролгон, бизде бейти деп коет, оролгон кебапты. Булар суши кебап дешет экен. Гуанчжудан салам жолдойбуз. Бишкектен бери Айза да мобилограф, мынакей кызыбыз дагы, сиңдибиз дагы учуп келди. Алина болсо бул Гуанчжуду Гуанчжоунун тугиз дегенде жана картасын чийген кыз, товарлар боюнча, бардык жумуш иштер боюнча. Алинанын чакыруусу менен мен Гуанчжоуга келдим. Аэропортто болсо бардыгы ошо эчелер сурап атпайбы, биз да Дордойдо иштейбиз, анан сен дагы иштегениң келдиңби Гуанчжоуга деп. Чынында бул дагы биздин ишибиз, бул дагы иш сапар. Бирок биз ошол Алинанын жумушун көрөлүк, чагылдыралык, жана ошондой эле Алинадай болгон мыкты, ийгиликтүү ишкер айымдар, мырзалар дагы мына Гуанчжоудо көп болсун деп келдик. Себеби Алина мына ушундай сонун бизнестин сырларын үйрөтөт. Сырлардын биринчи эле өзүм үйрөнүп баштайм, анан кийин калганын үйрөтөбүз дегендей.